Шоумен Манас Алыкулов уулубузга Элмирбек Иманалиевдин атынан Элмирбек деген ысым ыйгардык. Буга чейин 23 апрель күнү Тамада шоумен Манас Алыкулов уулду болгону тууралуу жазылган. Уулубузга ысымды таянеси коет. Азырынча кандай ысымга токтошконун билбейм деген Тамада Супер KJ порталына уулун маркум Төкмө акындын атынан аташканын билдирди. Кайненем, апам, туугандар баарыбыз кеңешип, уулума Элмирбек деген ысым ыйгарууну чечтик. Балабыз келечекте Элмирбек Иманалиевдин атын татыктуу алып жүргөн таланттуу ак көңүл жигит болсун деп тилейбиз, дейт Манас. Өкмөт оору басаңдайт деп үмүттөнөт. Саламаттыкты сактоо министрлиги Кыргызстанда коронавирустун басаңдашына негиз бар деген астейдил билдирүү таратты. Ушундан улам карантиндин шарттарын жеңилдетүү маселеси да каралууда. Республикалык штабтын 24 апрелдеги жыйынында башкы санитардык дарыгер, саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев өлкөдө коронавирустун толкуну туу чокусуна жеткенин, мындан ары басаңдашына негиз бар экенин айтты. Азыркы тапта оору бир калыпта сакталып турат. Ушул иш-аракетибиз жакшы жыйынтык берсе, вирус улам ылдыйлашы керек. Анткени биз оору жуккандар менен байланышта болгон 8500дөй кишинин баарын текшерип чыгып, үй шартында көзөмөлдү улантуудабыз. Ооруп калгандарын таап чыгуудабыз. Ушундан улам вирустун деңгээли бизде ылдыйлайт дегенге негиз бар. Азыркы тапта Кыргызстандагы вирустун анализ божомолун саламаттыкты сактоо министрлигинин оорулардын алдын алуу профилактикалык медицина борборунун вирусологу Зуридин Нурматов баштаган топ иликтеп жатат. Алар оору Кыргызстанда алгач катталган 18 марттан берки ар жумалык көрсөткүчтөрдү эсептеп чыгып, министрликке болжолдуу анализди тапшырууда. Вирус катталгандан берки акыркы 6 жумада аны жугузгандар 0,9% болуп калды, деди Зуридин Нурматов. Мурдагы 5 жумага салыштырмалуу азыраак катталды. Мисалы 5 жумада 168 адамда вирус аныкталса, 6 жумада 146 болду. Мындан жыйынтык чыгара турган болсок, соңку 3 жумада вирустун өсүш темпи азайды дегенге жатат. Ушундан улам 1 майдан тартып өзгөчө кырдаалды калтырып, өзгөчө абалды алып салса болот деп ойлоп жатабыз. Бирок баары бир карантиндеги режимдерди сактап, адамдар топтолбой бири-биринен оолак турушу керек. Сырткы эл аралык каттамдарды да токтото туруу зарыл. Вирус кантип азайсын? Бирок саламаттыкты сактоо министрлигинин бүгүнкү элди жубаткан мындай божомолдорун четке каккан адистер да бар. Алар муну коронавирус башка оорулардан айырмаланып, белгилери байкалбагандыктан ага чалдыккандарды дароо аныктоо мүмкүн эмес деп түшүндүрүшөт. Кардиохирург профессор Калдарбек Абдыраманов өлкөдө жапырт тест алынбагандыктан карантиндин шарттарын жумшартууга али эрте. Менде деле вирустун аз болушун каалайт элем. 100 000 кишиге карай пайызын эсептеп туруп азайып кетти деп жатышат. Министрликтин мындай божомолу туура эмес да. Муну өздөрү деле билет. Маселен, адам жүрөгү ооруса келип текшерилет да. Коронавируста андай эмес. Ага чалдыккандарды издеп табыш керек. Алар көпчүлүгү жугузса деле билинбей, өздөрү оорубай жүрө берет. Ооруган адамдардын 10дон биринде, 5тен биринде гана клиникалык белгилер пайда болот. Вирус азайып калды деп айтууга такыр эле туура эмес. Балким аныкталып ооруканага жатып, анан кайра айыгып чыккандардын пайыздарын салыштырып айтып жатышкандыр. Мындай маалыматка таянууга болбойт. Эгерде ооруларды так аныктай албасак, баарын тестирлебесек көчөдө жүрүшөт да. Эл аралык адистер да божомолду так кыла албайт. Буга чейин саламаттыкты сактоо министрлигине Польша, Кытайдан келген адистер Кыргызстанда карантин шарттары толук сакталбай жатканын, кооптонуу экенин айтканы маалым болгон. Эл аралык медицина боюнча адис Бактыгүл Бөзгөрпөева коронавирусту изилдөө, аны карантиндик жол менен токтотуу чаралары жекеле Кыргызстанда эмес, дүйнөлүк илим чөйрөсүндө талашка түшкөнүн айтууда. Медициналык кызматкерлердин айтымында азыр бардык адамдар тестирлөөдөн өтө элек. COVID-19 тестирлөө жапырт ишке асса, анда ооругандар алдаганча көп болушу ыктымал. Ал эми эпидемиологдор адамдардын жүрүм-турумуна карай талдап жатышат. Биздеги элдик жүрүм-турумун карасаңар, көрүнүп эле турбайбы? Карантин деп коюп көчөлөрдө ээн эркин эле басып жүрүшөт. Эч кандай обочолоону, вирустан коргонуу деген түшүнүк жок. Эгерде оору басаңдады деп карантинди алып салышса, 1 майдан тартып баары жайылып көчөгө чыгат. Ошондо вирустун экинчи толкуну башталабы деген кооптонуу бар.
Себеби ооругандар менен канча адам байланыш болгонун, алар кимдер экенин билбейбиз да, абал азыркыдан да курчуп кетиши мүмкүн деген ойду эпидемиологдор айтууда. Кыргызстандык вирусологдор ооруну көзөмөлдөө, талдоо жана алдын алуу болжоо үчүн Сорос Кыргызстан фонду Британиядагы Оксфорд университети менен чогуу иштеп чыккан атайын шаблондо 24 апрелде Саламаттыкты сактоо министрлиги менен республикалык штабка тапшырышты. Фонддун координатору Айбек Мукамбетов: "Биз бул үлгүлөрдү азыр министрлик жана өкмөттөгү 4 топко тааныштырдык. Кече акыркы болуп республикалык штабка көрсөттү. Негизи чечимдерди алар кабыл алышат. Эми алардын жообун күтөбүз", деди. Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн бардык аймактарында санитардык эпидемиологиялык иштерди күчөтүлгөн тартипте улантуу зарыл деп эсептейт. Ошону менен катар мамлекет башчы экономикалык ишмердүүлүктү этап-этабы менен кайра улантууга, жазгы талаа иштерин талаптагыдай жыйынтыктоону камсыз кылууга көңүл бурган. Бул тууралуу президент 24 апрелде вице-премьер-министр, коронавируска каршы республикалык штабтын жетекчиси Кубатбек Бороновду кабыл алганда айтты. Жолугушууда Боронов коронавирусту аныкташ үчүн өлкөдө үймө-үй кыдырып текшерүү жүрөөрүн билдирди. Ал оорунун жайылышынын алдын алуу иштеринин кийинки этабында илдет жуккандар менен билбей байланышта болгондорду же алар менен байланышта болгонун билип туруп жашыргандарды аныктоо жүрө турганын айтты. Бирок бул аныктоо качан башталып, кандай тартипте өтөөрү азырынча белгисиз. Кыргызстанда коронавирус жуккандар менен байланышта болгондуктан дарыгерлердин көзөмөлүндө тургандардын саны азыр 2,5 миңге жакын адам. Обсервацияда 914 киши жатат. 18 марттан 24 апрелге чейин Кыргызстанда коронавирус 656 адамдан табылды. Алардын 8-и кайтыш болуп, 322 бейтап айыгып кетти. Элмирбек Иманалиевдин күйөө баласы Мирзат Муканов өйдө төмөн сөздөрдү токтотуп, арбакты сыйлап тынч коелучу. 20 апрелде актаңга якын Элмирбек Иманалиев оорудан улам дүйнө салган. Ал 22 апрелде эл кадырлаган алпакындын сөөгү аларча көрүстөндө жерге берилди. Интернет өнүккөн заманда акындын өлүмүнөн пайда издеп, каналына катталуучу топтоону көздөгөндөр көп экенин социалдык тармактын колдонуучулары айтып, алардын кадамы туура эмес экенин жазып жатышат. Ага карабай алп акындын өлүмүнө байланыштуу эки тараптуу кайчы пикирлердин аягы суйл элек. Айтылган пикирлерге чыдап отура албасын айтып, маркум актаңга якын Элмирбек Иманалиевдин күйөө баласы Мирзат Муканов агынан жарылып, жеке баракчасына муңдуу ой пикирин жазып чыкты. Тилди тишке катып унчукпай отуруу болбойт экен. Ар ким ар нерсени айтып жатат. Атаңды тез жардам менен ооруканага алып кетти дегенден тарта түбөлүк жайына жайгашуусуна чейин жанында жүргөн адам катары, күйөө баласы катары менин деле пикир айтууга акым бардыр. Дегеним антпей коюшуптур, минтпей коюшуптур деген сыяктуу кептер эч нерсеге татыбайт. Түшүнүктүү, кулак укса курсак кайнайт болуп жатышы мүмкүн. Бирок ошол сыяктуу сөздөр бир тыйынчалык пайда алып келерине кыпындай эле ишеним болсо, үч уктаса түшкө кирбеген чоң жоопкерчиликти мойнума алып, сөөктү алып кетүүгө өз колум менен арыз жазып бербес элем. Албетте, ал ишти бардыгы атамдын бир туугандары, жакындары менен кеңешилип, макулдашылып ишке ашты. Биздин өтүнүч эми өйдө төмөн сөздөрдү токтотуп, арбакты сыйлап тынч коелучу. Чын эле атам үчүн күйүп бышкандар багыштап Куран окуйлу. Куттуу ай келип олтурат. Ошол учурда өтүп кеткен киши тууралуу баргандай кептер айтылышы орунду болбостур. Өзүн жалпыга маалымдоо каражаты санагандар ал маалыматтарды таратуу менен абийир таппастыр. Талаш жок, жакын санаалаштар аз эмес эле. Атамды урматтаган адамдар көп болгон үчүн аза күткөн жакындарына куурай башын сындыртпай, зыйнатын уюштуруп беришти. Тыюуга карабай жанын оозуна тиштеп топурак салууга келгендер көп болду. Жалпы журт түп көтөрүлө аза күттү. Бирок биздин баамыбызда Элмирбек Иманалиевдин атын өз кызыкчылыгына пайдаланып калууну көздөгөн достор, сырдаштары жайнап чыга келди. Аларга атамдын 2 сап ыры менен гана жооп берүү орунду деп эсептейм деп жазган аягын Элмирбек Иманалиевдин 2 сап ырын мисал келтирүү менен аяктаган билдирүүсүндө Муканов. Өлүмдөн да бакыт издешет, өлгүр өкмөт болуп көнгөндөр. Коронавирусту өлтүрүүчү эң күчтүү курал күндүн нурубу? АКШ президенти Трамптын администрациясы өзү баш көз болуп жүргүзүп жаткан жаңы изилдөөгө караганда, COVID-19 менен ооругандарды күн нуру менен дарылап айыктырууга мүмкүн. Илим жана технологиялар боюнча министрдин орун басары Уильям Брайан күн нуру катуу тийген жерде вирустун күчү кетет деп айтууда.
Ал эми вице-президент Майк Пенс изилдөөнүн жыйынтыгы Америкага вирусту жеңгенге жардам берет деп үмүт кылууда. USA Today жазган маалыматтарга караганда, Брайандын брифинги өтүп жаткан учурда Трамп эгерде күн нурун оорул адамдын организмине алып кирүү мүмкүн болсо, анда ал вирусту 1 мүнөттө жок кылмак деген оюн билдирип, бул изилдөөнүн маанилүү экенин баса белгиледи. Ошол эле учурда өзү дагы таза абада күн алдында көп болушу керектигин тамашага чалып айта кетти. Мен адамдар күн алдында рахаттанат деп ойлойм. Эгер анын дабасы тийсе, анда сонун болбойбу деген Трамп. Мүмкүн бул иштеп кетет, мүмкүн жок. Брайандын сөзүнө караганда, күн нурунун таасири катуу болот. Ошол себептүү ал жакшы тийген жерде вирус өлбөй койбойт. Ал көбөйгөн сайын вирус жок болот, деди министрдин орун басары. Изилдөөнүн материалдарына караганда, күн нуру жакшы тийген жерде коронавирус 1,5 мүнөттөн кийин бузулуп жок боло баштайт. Брайан ошол эле убакта азыр изилдөөнүн натыйжалары топтуура деп ишенип, социалдык аралык эрежесинен баш тартканга болбойт деп баса белгиледи. Анын айтымында алдыдагы жай айлары вирусту таптакыр жок кылат деп айтуу жоопкерчиликсиз иш болмок. Күн ысыганда вирус өлөт деп Трамп Нью-Гэмпширде шайлоо алдындагы жолугушуулардын биринде айткан эле. Ал эми Ак үйдө 23 апрелде ал өзүнүн прогнозунун туура экенин изилдөө көрсөттү деп белгиледи. Трамптын сөзүнө социалдык тармакта дароо эле сын пикирлер жаап баштады. Мисалы, Джордж Вашингтон университетинин медицина профессору Трамптын күн нуру жөнүндө айткан сөзүнө эч кандай медициналык негиздер жок деп билдирди.